Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК Кыргыз индустриянын экс-жетекчиси Жарасул Абдраимовду кармады. Коррупцияга шектелип, Кыргыз индустриянын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана ишкананын вице-президенти кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда аталган ачык акционердик коомго 2022-2024 жылдар аралыгында бюджеттен 2,3 миллиард сом бөлүнгөн. Комитет Кыргыз индустриянын айрым кызматкерлери туунду компаниялар аркылуу бюджеттик каражатты ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнүн кабарлады. Ошондой эле 2022 жылдан 2024 жылга чейин Кыргыз индустрияда 40тан ашык чыгаш алып келген ишканалар түзүлүп, каржыланганы белгилүү болду. Аларга бөлүнгөн финансылык салымдар кайтарылгыс болуп калган. Ишкана жетекчилиги мыйзамсыз баюу, жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтар негизсиз көп болгон. 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи. Аларга эмгек акы да жогору төлөнүп, бул кызматтарга туугандары, достору жана жакын санаалаштары дайындалган деп жазылат маалыматта. Жетекчилик жана жакындары бир эле учурда Кыргыз индустрияда жана туунду компанияларда иштеп, эки жактан тең айлык алып турганы маалым болду. Бул мамлекетти ири зыянга учураткан учурда зыяндын так өлчөмү аныкталууда. УКМК азыр ишкананын мурдагы президенти жана вице-президенти кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин кошумчалады. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген УМБЭМ клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. УМБЭМ клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аларча паркында асма жол салынат, курулушка бүгүн старт берилет. Аларча паркында асма жол салынат, курулушка старт берилди. Бүгүн Аларча жаратылыш паркында асма жол куруу иштери башталганын президенттин иш башкармалыгынан кабарлашты. Башкармалыктын маалымат кызматы иш-чарага бардык каалоочулар катышканын кошумчалаган. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев соц тармактагы баракчасына Аларча жаратылыш паркынын кышкы көрүнүшүн жарыялап, асма жол болжол менен кандай болоорун да көрсөткөн. Буга чейин аталган паркта электробустар жүргүзүлөрү тууралуу айтылган. Улуттук госпиталдын бөлүм башчысы дүйнө салды. 25 январда Улуттук госпиталдын хирургиялык гастроэнтерология бөлүмүнүн башчысы Долон Сакмаматов мезгилсиз дүйнөдөн өттү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Сакмаматов 57 жашта болгон. Министрлик анын саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүдөгү жана бейтаптардын саламаттыгына кам көрүүдөгү салымын баса белгиледи. Путин Аскар Акаевке Орусиянын илимине эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчысы Михаил Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин профессору Аскар Акаевке Орусиянын илимине эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Бул тууралуу жарлыкка 24 январда кол коюлган. Документке ылайык, Акаевке бул наам илимий педагогикалык ишмердикте жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодогу салымы жана көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн ыйгарылды. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар башкарган. 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоодон кийин бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн чыгып кетип, ошондон бери Орусияда жашайт. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде эмгектенет. Аталган окуу жайдын профессору, физика, математика илимдеринин доктору. Акаев Орусиянын илимдер академиясынын, Нью-Йорк илимий академиясы мүчөсү, бир нече илимий эмгектин автору. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте умтур маселесинде байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Былтыр сентябрда ал экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча жогорку кеңешке кат жазган. Парламент аны четке каккан. Акаев өзү бийликтен негизсиз кулатылганын айтып келет. Орусияда убактылуу жашоого уруксат алуу талаптары күчөтүлдү. Орусияда убактылуу жашоого уруксат жана жашоого уруксат алууга талаптар күчөтүлдү.
Тиешелүү мыйзам 25 январда күчүнө киргенин ТАСС басылмасы жазды. Эми чет өлкөлүктөр Орусия жараны менен 3 жылдык никеден кийин же балалуу болгондон кийин гана убактылуу жашоого уруксат ала алышат. Эгерде нике жок болсо, анда сот жубайлардан Орусияда 3 жылдан кем эмес чогуу жашагандыгын жана баланы багууга жана тарбиялоого эки тараптын тең катышкандыгын тастыктоону талап кылат. Буга чейин мындай чектөөлөр болгон эмес. Убактылуу жашоого уруксат 3 жылга берилсе, жашоого уруксат мөөнөтсүз берилчү. Бишкекте чет элдик жаранды карактагандар кармалды. Бишкекте чет элдик жаранды тоноого шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 23 январ күнү чет элдик жаран Свердлов райондук ички иштер баш башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал өз арызында батирине түнкү саат 3:00 белгисиз 3 адам кирип келип, анын 35 000 сом акча каражатын, телефондорун тартып алышканын билдирген. Андан сырткары шектүүлөр жабырлануучунун электрондук капчыгынан өз эсептерине 14 000 сомдого тортуп кетишкен. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, 23, 24 жана 28 жаштагы жарандар кармалган. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилген, тергөө иштери улантылууда. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 30 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр дана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам, ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Адылбек Касымалиев Жалал Абад облусунда бир катар объектилерди кыдырды. 24 январда Адылбек Касымалиев Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында жыйын өткөрүп, бир катар объектилерге барды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Жыйында президенттин тапшырмасына ылайык 31 август эгемендүүлүк күнүн майрамдоодо масштабтуу майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө даярдык көрүү маселелери талкууланып, программанын долбоору сунушталды. Бул жылы Жалал Абад облусунда эгемендүүлүк күнүнө карата 30дан ашуун ишкана, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди ачуу пландаштырылууда. Жумуш сапарынын алкагында Касымалиев мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан Жалал Абад шаарында ишке ашырылып жаткан турак жай комплекстеринин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Асман Резиденция 2 турак жай комплекси 400дөн ашуун батирден турат. Долбоор 2025 жылдын 2-кварталына карата аяктоосу күтүлүүдө. Ал эми Асман Резиденция 1 турак жай комплекси 600дөн ашуун батирден турат. Анын курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын апрель айында бүтөөрү күтүлүүдө. Кочкордо үй ээлерин арматура менен чаап, сейфти уурдап кеткен делген окуяга шектүү кармалды. 17 январда Сереп ТВге Кочкор районунун тургуну кайрылып, уурулар уул келинимди арматура менен уруп, сейфти алып кетишти деп окуя тууралуу маек берген.
Ошол окуяга тиешеси бар делген шектүү кармалганын 25 январда ИИМден билдиришти. Кылмышка шектүү иделип Нарын облусунун тургуну 1982-жылы туулган жаран аныкталып кармалды. Ал Нарын облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматына жеткиликтүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Ошондой эле тинтүү учурунда кылмышкерден буюм далилдери алынган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Маалыматтарга ылайык, сейфте 500 000 сом акча каражаты болгон жабырлануучунун атасы окуя тууралуу Сереп ТВге буларды айтып берген эле. 7 январ күнү саат 1-2 чамасы болчу. Келиним менен уулумду арматура менен жыга чаап, сейфти алып кетишти. Милиция келип аракет кылып издеп жатышат. Уулумду жаткан жеринде эле чапкан деп жатабыз. Анан келиним ызылдай баштаганда аны чааптыр. Абалдара дамчы дагыс болчу. Азыр алар Бишкекте экөө тең операция болду деген жабырлануучунун атасы. Кочкордо 1,5 миллион сомдук кымырып алгандарга кылмыш иши козголду. Жалган ведомстволор менен 1,5 миллион сомдук кымырып алган кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Кочкор райондук суу чарба башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери эмгек акы төлөө үчүн банктарга тапшырыла турган төлөмдүк ведомстволорго жалган маалыматтарды киргизишкен. Алардын 2023-2024 жылдар аралыгында жалпысына 1 миллион 559 миң 221 сом акча каражаттарды кымырып алышкандыгы аныкталган деп жазылат маалыматта. Аталган факт боюнча иши козголуп, тергөө иштери башталган. Жаманкулов Жалал Абад туризм тармагында мааниси артышар. Мурдагы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри туризм багыты боюнча эксперт Азамат Жаманкулов Жалал Абад тарыхка бай маданиятта өзгөчө шаар, маданиятты өзгөчө шаар экенин билдирди. Жалал Абад шаарына берилген Түрк мамлекеттери уюмунун туристтик борбору макамын толук кандуу колдонуп калуу керек. Бул тууралуу Азамат Жаманкулов Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында облус аймагында көптөгөн казыла элек тарыхый объектилер бар. Жалал Абад тарыхка бай шаар. Улуу Жүбек жолунун боюнда жайгашып, кербендер токтогон жайлардын бири болгон. Жанында эле өзгөн, нары жагында Ош жайгашкан. Ошол жерлер жалпы чоң кербен шаары болгон. Кокон хандыгынын доорунда дагы өзгөчө жерлердин бири катары эсептелген. Ал жерде казыла элек тарыхый объектилер, байыркы шаарлар жатат. Жалал Абад көп этностуу, алардын ар бири өз салымын кошкон. Өзгөчө тамак ашы, өзгөчө маданияты, айрым жерлерден айырмаланган каада салты бар кала. Келечегин карап көрсөк, көптөгөн ири долбоорлорго старт берилди. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай жолу да ушул жерден өтөт. Ошондуктан туризм жаатында ири мааниси артчу шаарлардын бири десек болот, деди Жаманкулов. Ошондой эле ал дүйнө элин кызыктырган Арстанбап жаңгак токойуна да токтолгон. Сокулукта 2 кабаттуу мечиттен чыккан ири өрттүн кесепети. Чүй облусунун Сокулук районунда 2 кабаттуу мечитте чыккан ири өрт толугу менен саат 03:00 өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, өрт чыккандыгы тууралуу билдирүү чөйрү менен саат 20:15 тартып 4 күжүрмөнү эсеп, өрттү өчүрүү иштерин жүргүзүшүп, саат 22:15 чектөөгө алынган. Өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Акчол Үсөн уулунун жетекчилигинде ыкчам топ 1 водовоз, ИИМден 2 экипаж, тез жардам кызматынан 1 бригада тартылып, мечитке жакын жайгашкан турак үйлөргө жалын өткөрбөй сактап калышты. Ал эми тилсиз жоонун кесепетинен болжол менен мечиттин 900 чарчы метри аянт күйүп кетти. Жабыркагандар жок, өрттүн себептери жана келтирилген чыгымдар такталууда.